Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qiyamat günü 3 türlü adamga Allah Taala qarabайды. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma rivayet kılan hadiste Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Salatatun la yanzurullahu azza ve celle ileyhim yevmel qiyamah." Qiyamat günü Allah Taala 3 türlü adamды qarabaydı. Al-aqul walidayh, ata-enesini narazı kılgan adamdı. Wal mar'atul mutarajjila wa dayyus, özün erkekке okşotkan ayaldı jana ayalın kızganbagan erkekti qarabaydı. An-Nasai. Чындыгында бул хадисте айтылган 3 түрдүү адамдын кылган күнөөсү өтө оор жана алардын коомчулукка тийгизген жаман кесепеттери арбын, абдан көп. Мындай адамдарга кыяматта Аллах Таала карабайт, аларга ырайым да кылбайт. Себеби ата-энени наразы кылуу, аялдардын эркектерге окшоп кыска кийинип жүрүүсү, талалап жүрүүсү жана ошондой эле эркектер аялы неже карындаштарын кызганбай көзүн жумуп көрбөмүшкө салып жүрүүсү өтө чоң күнөөлөрдөн. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз мындай адамдардан болуп калбайлы. Аллах Таала баарыбызды туура жолго салсын. Баарыбызды мындай адашуудан өзү сактасын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.